Биздин социалдык тармактар боюнча мына билим берүүнүн министри алмашылды. Саламат сактоо министри алмашылды. Социалдык өнүктүрүү министри алмашылды. Азыр инопланетянден, Юпитерден министр алып келип койсоңор да билим министрине оңдой албайт. Себеби ошол билим министринин үстүндө куратор болуп байсалып отурат. Аккан суунун арыгына таштай болуп туруп. Ушул комитетке келип мазактаган парламентти. Кантип отурасыздар? Ушул комитетте элдин атынан мага тапшырма бербегиле, токтомуңарды аткарбайм деген жигит ошол болот. Мына июнь күттүк, август күттүк, сентябрдын биринде алмаштырабы экен. Бүгүн 10 сентябрь болуп атат. Ал каяктан түшкөн хан? Биздин Кыргызстандын конституциясында эл Садыр Жапар Нуркожоевичти шайлаган. Тагдырын, жоопкерчилигин тапшырган. Но Эдил Байсаловго эмес да. Ал бийликке келгенге чейин демократияны колдоп, парламентаризмди колдоп, эл аралык уюмдардын иштешин колдоп, өзүнчө демократ болуп жүргөн. Демократиянын пайдубалы бул парламентаризм, парламент, элдин өкүлдөрү. Асанды, Үсөндү макул, сени тоготпойм десин. Бирок парламентти тоготпойм деп айткан бул чыккынчылык. Кыргыз конституциясындагы бийлик бутагына болгон сокку бул. Президент ар дайым парламентти колдоп атат. Но Эдил Байсалов парламентти тааныбайм деп чыгып атпайбы?